Кумтөр алтындын запасы боюнча дүйнөдөгү эң ири алтын кендердин бири. Бул кенди канадалык компания 1995-жылы казып баштаган. Ушул кезге чейин Centara Gold жалпысынан 11,5 миллиард доллар пайда көргөн. Ал эми Кыргызстан болгону 1,5 миллиард доллар алган. Май айынын башында Кыргызстандын соту канадалык компанияга экологияга тийгизген залакасы үчүн 265,7 миллиард долларлык айып салган. Ал арада компаниянын жетекчилери өлкөдөн чыгып кеткен. Буга байланыштуу компанияга убактылуу тышкы башкаруу киргизилген. Учурда кенде казуу иштери тынымсыз жүрүп жатат. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Кумтөрдү техника менен жабдуучу компаниялар иштешүүдөн баш тартышканын жазып чыгышкан. Алтын кендин басма сөз кызматы керектүү каражаттар менен камсыздоо иши өз убагында жана толук көлөмдө ишке ашырылып жатканын кабарлады. Керектүү болгон бардык материалдардын, тетиктердин жана күйүүчү майдын жетиштүү запасы бар. Биздин жана коллективде снабжениянын малдары жакшы иштеп, ошолор менен кат алышып, поставщиктердин кээ бирлер болсо баарын шартты түшүнүп, жок дегенде 50% предоплата кылгыла деген сураныштар болду. Алар менен сөздөк, ошо предоплата, кээ бирлер 100% предоплата дейт. Аларын да жасап атабыз. Биз болсо даягда эле иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, азыркыга чейин да запчастьларыбыз бар. Биринчи 1,5 ай иштеп, жакшыга пайда да көрдүк. Бизде прибыль бар. Ошол акчаны жумшап атабыз. Буюрса, Кумтөр эми токтобой калды. Кумтөр кенинде иштеп жаткан кызматкерлер убактылуу тышкы башкаруу киргизилгенден кийин жакшы жака байкаларлык өзгөрүүлөр болгонун белгилешет. Жашоочу жайларына ыңгайлуу шарттар түзүлүп, эмгек акылары өз убагында төлөнүүдө. Жетекчилик бизге өзүнчө көңүл бөлүп турат. Ошого ыраазыбыз. Мурунку деле иштеп атабыз. Да берсе жакшы. Кумтөрдүн эсебинен дагы далай кендер ачылса, Биртөлө Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө жакшы болот эле. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун каржылоосу менен балыкчы Барскон жолу да оңдолмой болду. Жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн жолдо 50 жылдан бери капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес.